Сейит Жетимешев. Ел арасында. Жаңы құмарчы. Чығарманы оқыған жана аудиолоштырған Адилет Чубаков. Алтынчы аудио бөлім. Дина ертең менен күзгү суукта таңашкан байтал кейиптенип, жүнү тескери түктөйүп турду. Дыйканбекти тургойдой эле жуунуп таранып кухняга кирип, бирдеме-сирдеме шам-шум этип ишине жөнөдү. Дыйканбек кече 2 жаш эттен, ичкиликтин деми менен дыгдыйып ордунан ыксырап турду. Туалетке кирип, бел курчосунан өйдө жуунуп, сүргү менен жышына сүртүнүп, сергийинде деле көп деле сергий албады. Кухняга кирип чай кайнатты эле, жалаң май чайга көңүлү чаппады. 100-150 грамм коньякты камыры каңылтыр жука жайылган, эти кыя туралган, калемпир пияздуу, суюгураак челпекти каалады. Мындай тамакты баягы балтыры балактаган бир моюн ойнош катыны жасап берчү эле. Карасаң, бирөөнүн жасаган тамагы жакшы, өзү жаман деп ойлоп, ошол бойдон үйүнөн тамак ичпей ишине келди. Эшиктин алдынан тытышкан калың чачын билектей кылып бир өрөп, солдалсынын алдына ак чакалуу, көк капрон көйнөктү ичинен тиреп турган, көмкөрүлгөн чайчыныдай чоң эмчектин үстүнө таштап койгон Зубайдат бадырайган капкара көздөрүн күлмүңдөтө учурашты. Баскан турганы жеңилдеп, ыпылдап калыптыр. Ал Дыйканбектен мурда эшиктин босогосун аттады. Анын аркасынан Дыйканбек кабинетке кирди. Ишке эрте келип, стулга отура албай койкоктоп турган бөлүм башчысы күлдү. Кургурум, түндө ичкен экенсиң, Дыйканбек, жок, оозума алсам арам болсун деп карганы тамакчы сыяктанып баратып, кайра буйтай албады. Түндө бир жерде мейманда болдум эле, кичине башы зыңылдап турат байкеси. Мындан ары сени чакырчу киши көп болчудай, чебердеп ичпесең болбойт, деди тиги тиши түшкөн абышкаларча кенен, жумшак танаулорун үстүңкү эрдине төшөй. Дыйканбек бөлүм башчынын какшыгын дароо түшүнгөн жок. Бир топтон кийин сезип, ол да байкесай, мени кайсы дөөлөтүм үчүн аттай зегин кургатпай меймандан мейманга чакырмак эле. Адашып аккан суудай кокустан бир мейманга барып калдым да, деди заматтын ортосунда мусапыр кейиптенип. Дал ушул учурда телефон шыңгырап, бөлүм башчысы трубканы алып, сени директор чакырып жатыптыр, деди. Дыйканбек директорго кирип баратканда, оозгу бөлмөнүн тардыгынан дубалга жакын коюлган столдун кырына челкейген семиз курсагы тийип, араң батып отурган далдайган секретарь аял бырс күлүп койду. Анын эмнеге күлгөнүн Дыйканбек этибар албады. Ал кирсе, директор отко ысып кеткен картайгырча үлүрөйүп соолуп, көз айнеги мурдунун учуна түшүп, жаагын сол алаканы менен тайып отуруптур. Ал күндөгүдөй ордунан тура калбады. Алаканын жаагынан алып, күч менен жылмайып, күлүмүш этип, кассадан барып, кечээки тыйынды ал. Бир аздан кийин ресторандан жакшылап тамак ичпесек болбой калыптырбыз, деди. Дыйканбек директордон кайтып чыгып баратканда, төөнүн жарт этиндей далкайган секретарь аял күлгөн жок. Мостоюп туруп, мына кагазды кассирге алып барып бериңизчи, деп бланка кагаз сунду. Дыйканбек, капырай, менин кассага барарымды бул аял кайдан билди дегендей ага шектүү карады. Ал Дыйканбек шекший тургандай, мен эмне кылдым дегенсиде. Эпил-тепил жүгүртпөй, олчойтуп отургузуп койгон былчыйган семиздигине ызалангандай, бериңизчи кайра, деп Дыйканбектин колунан кагазды алып, анын ыбың-жыбың этип турган күрөң кызгылт көзүнөн жагымсыз бир нерсени байкады. Дыйканбек кассага барып, кассир аял жапырак кагаздарды санап жатканда, капырай, ушунча акчаламбы деп таң калды. Качан кассир тутам акчаны сунганда, киши көргөн жокпу дегенсип, эки жагын кылыя карап, шымынын чөнтөгүнө тыкты эле, эки саны булчуюп, акчанын учтары көрүнүп, оңтойсузданды. Мурдунун учу 3 бурчтанып, сары кашын кара боек менен кочкулданта боеп, ашказаны ооругандыктан көзү китирейинки тарткан кассир коло тишин жылтырата күлүп, опытсуздук дегенди карачы, мурда мынча акча алып көргөн эмессиң го, деп темир сейфтин үстүнөн калың ак кагазды алып, Дыйканбек кайра сунган акчаны тыпыйтып ороп туруп колуна карматты. Дыйканбек акчаны колтугуна бек кысып түз эле директорго кирди. Кеттик багай, деди. Директор тамеки соруп, түтүнүн саргыш жүндөрү кылайган бегемот тукундай таноолорунан созулта чыгарды. Ой, ушунча акча менен кантип ресторанга барасың? Баласың да, баатыр баласың. Андан көрө менин Москвичиме отургунда кайнатаңа тырмак алдым деп берип кел. Дыйканбек кың деген жок. Өңгүлдө кокту жылчыктарда көп жүрүп, кабинасы кабырылып сабырылган көк москвичке отуруп, кайнатасыныкына барып, папам үйдө болду экен деп ойлоду.
Анан таноолорун дардайтып оңурайып, өзүнөн өзү күлүп алды. Анткени кайнатасын Динанын көзүнчө гана папа деччү. Ал жок жерде Алике менин кайнатам деп үйүр бейлерге даай албай, четте айланчыктаган аңгиче башын жерге салып үңүрөңдөп койчу. Азыр калп болсо да бир сөздү көп кайталаса, ооздун көнөтүшөрүнө күлдү. Жайсаң абышка таңкы саат 5-6-ларда туруп, 1-2 карандай көк чай ичип алып базарга жөнөчү. Базардын дарбазасын өзү барып ачтырып, ичин бир сыйра кыдырып чыгып, кокус булуң бурчунан таштанды паштанды көрүп калса, артынан кошо жүргөн орун басар жигитке бул жер эмне деп сол жагына кыйшая чалкалай мурдун чүйрүп, астыңкы эрдин келтейте бүлк эттирип койгондо, жерди көздөй ныгырылган жапалдаш жигит кызарып унчукпай калчу. Анан Жайсаң абышка кетер менен базардын ичин шыпырып тазалаган өзүнөн улуу кара сакал кишиге кыргыйдай атылып тийчү. Анда кара сакал киши "Олда түгөттүк ай" деп шымынын курун оң жамбашынын үстүнөн жогору тартып, шыпыргы калагын алып, күпчүңдөп жүгүрүп калчу. Анткени бул кыйкымдын кайдан чыкканын кара сакал дароо түшүнчү. Мурда орун басар жигит ушинтип ормолоңдоп мурду менен тийгенде, түгөт, кайдагы мусор сусурду көрө койдуң" деп келжеңдеп калчу эле. Кийин обкомдун секретары болуп иштеген өз айткандай бир кескен жумурдай мыкыйган сыпа кишиге Жайсаң кайнага экенин сүрүштүрүп отуруп билди. Ошондон соң орун басар жигитке какканы каты болсо кийиз казык жерге кирет дейт. Дагы эмне тапшырмаң бар деп тиштеринин арасынан чыйытты көрүп, сакалын салаалары менен сылап ойлонуп калчу. Бүгүн да Жайсаң карыя базарды кыдырып, иштерин тескеп коюп үйүнө келип, костюм шымын чечип, пижама кийип, кыя кесилген тайдын чучугунан көк пияз, нан менен аралаштыра сугунуп, артынан көк чай ичип, андан кийин анардын ширесин аппак чай чыныга сыгып отурганда Дыйканбек кирди. Жайсаң күйөө баласын көрөр менен кече ичкенин кебетесинен байкап, ишке барбай не кылып жүрөсүң?" деди. Көзүнүн кыйыгы менен жактырбай сирептеди. Дыйканбек муну искебей сезди. "Папа, түндө Дина экөөбүз биздин директор менен бирге мейманда болдук эле." Абышка бир аз жумшарып, күйөө баласынын кызы менен бирге кишилер эсептешчү адам менен кошо отуруп мейман болгонуна ичинен сыймыктанды. Кел мындай чай, көк чай ич" деп жанынан орун көрсөттү. Дыйканбек темир тикенди жыңайлак басып келаткансып, аярланып столго отурду. Кайнатасы куйган пияладагы чайды 1-2 уртап, "Папа, мен эшикте машина күтүп турат. Мынау тыйын тыпырды тырмак алдым деп коро электе сизге алып келдим эле." Колтугуна кыскан акчаны столдун үстүнө койду. Жайсаң күйөө баласынын сөзүн укмаксанданып, акчаны көрмөксөндөндү. Машина күтүп турса, ишиңе кечикпей жөнө." Жайсаң Дыйканбек чыгып кеткенден кийин да далайга чейин кыпкызыл анарды бармагынын башы менен жумшартып, ширесин сыгып ичип, анан ваннага кирип колдорун жууп келип, столдун үстүндө кагазга оролуп жаткан акчаны көрдү. Бул баланы бүлөө болбойт го деп ойлочу элем. Бүлөө болчу баштанып калган го деп Дыйканбекке көңүлү имерилди. Жайсаң трубкадан областтык масштабта иштеген сыпа кишинин аялынын "Байке, келип кетиңизчи" деген үнүн укту. Кайда?" деди шашкалактап. "Иштеген жерге." Жайсаң сөз аяктары менен телефон чалып, шофёрун чакырды. Ал кийинип эшикке чыкканда, өзү түшүп жүргөн көк москвич жепилдеп келип, подъездин чыга беришине туура тартылып калган экен. Базарком шофёрдун жанына кыйшая отуруп, "Мени Трикотаж менен Почтовой көчөсүнүн бурчуна таштап кет" деди. Сыпа кишинин аялынын иштеген жерине барарлыгын шофёрго билдиргиси келген жок. Трикотаж көчөсү менен Почтовой көчөсүнүн бурчуна түшүп калып, калың кара жыгач, көлкөйгөн көк теректерди аралап, батыш жагы менен чыгыш жак учу кертилген, ромба түрүндө салынган мекемеге келди. Сыпа кишинин аялы маңдай жагы жасалма тармалдатылган чачын желкесинен жалданта орой түйүп, япондук агалак кремплинден көйнөк кийип, туу калган жерди бээдей каякалап, чакан кабинетинде жалгыз отурган. Жайсаң киргенде, "Кел байке" деп ордунан туруп стул жылдырды. Жайсаң эки колун болор болбос дөмпөйгөн курсагына айкалыштыра таштап, "Бала бакырагандай, ден соолук жакшыбы?" деп көнүмүш боюнча сурап чалкалай отурду. Эмки кепти карындашынан күттү. Карындашы сол колундагы саатынын боосуна кыстарылган сары жибек бет арчысы менен ымшый түшкөн жалпак кырдач мурдунун учун жеңил сүрттү. "Байке, жакында ичкериден бир адам аял менен келет экен. Эртеби кечпи пайдасы тийчү кишилерден. Ошонун аялына дурусураак белек-бешке камдабасак болчу да эмес." Жайсаң мунун ниетинде туура тапты. Анткени ал өзүнүн не жеке ишине,
не коомдук ишине керегидичи адамдар менен нарыктуу мамиле жасап, дароо байланыш түзчү. Баягы өзү бир нече жылы кайталап жүрүп, жадыбалдай жатталган кур аякка бата жүрбөйт деген макалды ичинен бир сыйра күбөлөп алчу. Анан ал пайдасы тийчү адамдарды жок дегенде чай менен сыйлап калганга жетишчү. Азыр карындашы кароолго алып жаткан адамдардын кымбаттыгын дароо сезди. Кандай белек болсо дейсиң? Аял агасынын үнүнөн чечкиндүүлүктү тойду. 4 бурч чабадан чага салынган чакан белектер чыгыптыр. Ошол болсо жакшы болор эле. Бизде бар бекен? Издесек табылат дечи, бирок аял сол колунун аты жогундагы алтын шакекти ойлуу кармалап, эриндерин кымырып туруп сөз катты. Мындай буюмду биздин складтардан азыр алууга болбойт. Өзүңүз байкап жүргөндүрсүз, мансапка жетпей ичи күйгөн, ичи тарлар тындырбай эле тоголок арыз жазып жатышпайбы? Ушундай учурда бүгүн биз бирөөдөн алсак, эртең эле алар дардактап мактанышат, ооздорунан чыгарып жиберишет экен. Ошондуктан азырынча сактанып турбасак болбойт го. Жайсаң ойлуу алдыңкы эринин чурчуйтту. Мунуң да акыл. Сактансаң сактармын дегендей жаман көздөрдөн алыс болгон жакшы. Анда ал буюмду кайдан алабыз? Аял өлкөдөгү бүткүл соода түйүндөрүнүн точкалары көз алдында тургандай сүйлөдү. Колдон келсе тиги Новосибирск жактан алсак дурус болор эле. Карындашынын алысты көргөн кыраакылыгына ыраазы болгондой салабаттуу гана Новосибирскке учуп барыш кыйын деле эмес. Бирок алиги буюмдун ар түрдүүсү бар да. Кандайынан алышыбыз керек? Деди. Аял агасынын ал буюмдун өңүтүсүн эмес, баасын сурап жаткандыгын дароо түшүндү. Эмнеси болсо дагы адеми кымбаты болсо жакшы болор эле. Жайсаң бул адемини колуна коно калган чымындай да сезген жок. Дурус болот. Ал жайма-жай гана ордунан туруп, столдун үстүндөгү чий калпагын алып чекесине кийип, карындашы менен коштошуп, сөөлөттү басып кетти. Жайсаң кабинеттен чыгып кетер менен Кудай уруп бул байкемди подвайттетип жүрбөсүн деп, кайра койчу, байкем ишенмегенде кимге ишенмегилем деп, өзүн өзү жемелеп койду. Жайсаң байкем бул эмес, мындан кыйын учурларда кырдаалдан чыккан деп, зайып өзүнүн ыксыз чекчилдигин өзү жактырбай калды. Чынында эле бул аялдын эси көнүнөн чыккыс окуялар болгон. Ошондо да Жайсаң байкеси подвайттеткен эмес. Ал окуялар азырда көз алдында. Фашисттер Советтер Союзунун аймагынан куулуп калган кезде бул аял Москвага саясий агартуу кадрларын даярдоочу курска барган. Армияда офицер болуп жүргөн күйөөсү аялынын Москвага келгендигин кат аркылуу билип, бир жолу 7 күнгө отпуска алып келип кеткен. Ошондон бир аз кийин согуш аяктары менен күн түн дебей поезд менен жүрүп, аялы жаткан жатаканага түн ичинде келсе бөлмөсүндө жок экен. Баскан турганы шайдоот, бакылдап шакылдап ачык айрым жүрчү капитан жигиттин кабагы бүркөлө түшөт. Аялы менен бир бөлмөдө жаткан курдаш сырдаш, кызгылт жүздүү кырдач мурун, көздөрү аркардыкындай бадырайган жапалдаш келин офицер жигитти көрө коюп ары бери буйдалып, калтары учурашып, Зарема агасынын комнатасына жатканы кетти эле. Өзүң деле билесиң го баягы кайнагаңды. Ал кайнагаң Москванын алдындагы бир райондо практикада, дейт. Аркар көз келин Заремага тепилдеп жүгүргөн бойдон кетет. Офицер жигит мойну коюп, абрикостой саргайган, курдаштары сары жүрмөдөп тамашалап коюшчу кайнагасын элестетет. Кур бөлмөсүнүн эмнесин карындашына кайтартат. Бекитип коюп кете бербейби деген шектүү сезимдер тынчталат. Кан кечип, мөндүрдөй жааган октун ичинде, өлүм менен өмүрдүн кайчылашында жүрүп, каны суюлуп калган офицер жигиттин өңү кумсарат. Аркар көз келин Зареманын өзү менен бирге окуган чепейген жигит менен ойноп жүргөнүн, ал түгүл Зареманын жанагы абрикостой эзилген ата жагынан тууган өңдөнгөн ага сөрөйү иштин оңутуна жараша алиги чепейген жигиттин комнатасына кетип, өзүнүн бөлмөсүн ага бошотуп бергенин билчү. Келин эшикти тыкылдатты. Эшик дароо ачылбай, бир топтон кийин алиги чепейген жигит көз айнегин улам-улам оңдоп, кырдачыраак мурдунун үстүн кырстана тырыштырып, эшиктин тыкылдаганын жактырбай калгый басып келип эшикти ачат. Офицер жигит аркамдан шарт-шурт жетип келбесе экен деп, чыйпыйы чыгып турган аркар көз алаңдап, "Тез жогол, Зареманын күйөөсү келди", дейт. Демейде аптапта көктө калгыган кулалынын канатындай колдорун жайып, бутту сүйрөй көтөрүп, шашпай басып, алдына бомба түшсө да бир селтетип койбочудай мыкыя жүргөн чепейген жигиттин көздөрү алайып, тартынган айнегинин алкагынан чоң боло түшкөнсүдө. Ар жакта жыгач керебетте жаткан Зарема ич көйнөкчөн ыргып туруп, уйпаланган чачтарын тарап кийингенче, чепейген жигит шаша-буша кийинип, коридордун экинчи жагынан
биринчи кабатка түшүп кетти. Зарема менен тиги келин келгенде офицер жигит шинелин чечип, шванерге ыйлеп, курун шалкылантып, гимнастеркасынын жакасын топчулуктан бошотуп койгон. Столдун үстүнө ала келген консервасын ачып, нанын туурап, бир бөтөлкө вино, бир бөтөлкө аракты койгон. Алтыгөл тигилерге чыккендиктен ачуусун басыш үчүн арактан жарым стаканды басып алып отурган. Зарема энтигип жүгүрүп келип, офицердин мойнуна асылып, өпкүлөп ыйлап жиберди. Аркара көз келин өзүнөн өзү айыптуу кишидей өзүн ыңдайсыз сезип, улага жактагы стулга отурду. Офицер аялынын шашылыш тарангандыктан уйпалангансыган чачын көрүп, андан эркек менен жатып, жаңы эле турганда жыттанчу коңурсукту искеп, Зареманын колдорун мойнунан чыгарбай туруп, жаактараштыра тартып калды. Эринин барпактаган ак көңүлдүгүнөн пайдаланып, тийген күндөн эмес, сүйлөшүп жүргөндөн тартып эле аны башкарып алган аял эми колдорун офицердин мойнунан чыгарып, түз эле беттен апчый турган болгондо, жигит аялды өз боюнан алыс түрттү. Кой уят деп, ортого түшүп алган аркара көз келинди өзүн көздөй тартып, жанындагы пистолетин алып Зареманын башынан алыс атты. Ок чуу этип терезенин көзүнөн тийип, чаң-чуң эттирип сындырды. Дегеле жандуудан кайра тартпаган көк толу Зарема өмүрүндө биринчи жолу эркек аттуудан, күйөө аттуудан катуу коркуп, талмасы кармап жыгылды. Аркара көз келин полдо жыгылып жаткан аялга ок тийген экен деп ойлоп, тапанчасын колунан түшүрүп жиберип, көзүнөн жаш кылырып турган офицерди жек көрө карады. Зареманы кучактап башын көтөрүп, эч жерине ок тийбегенлигин көрүп, столдун үстүндөгү графинден алаканына суу куюп, Зареманын бетине септи. Октун үнүн угуп солдаттын пилоткасын, гимнастеркасын кийген калдайган сары мурут жашап калган швейцар аксаңдай басып келип, болгон ишти айттырбай түшүндү. Офицерге честь берип, уулум, кан күйгөн от менен чуулдап учкан октон аман келип, эми бир аягы суюк катын үчүн түрмөдө чирейсиңби? Деп көзүн жаң ачып, аркара көз келиндин жардам менен жыгылган жеринен туруп жаткан Зареманы солдаттык ботинке менен май куйрукка тепчүдөй обдулуп барып, жолдош офицер, 1 мүнөткө жүрүңүзчү, деп капитанды коридорго чакырды. Саргыч кезитке өзүнүн сөөмөйүн окшотуп, солдойтуп тамеки ороп, бензини сыртына сарыккансыган зажигалканы кайра-кайра чагып жатып күйгүзүп, чылымды терең-терең соруп, уулум, тиги жатыны жинди катын арызданса, сени камап коет. Сынган терезени анан өзүм салып коем. Эркек эмессиңби? Азыр баргында катынды алдап соолап, ал түндө офицерлик кайратыңды көрсөтүп, ишти чуусуз жым кылып ташта, деди. Офицер жуунчу жерге кирип, муздак суу менен бетин шашып жууп, чачын нымдап тарап, курун тыкаан курчанып, гимнастерканын этегин кере-кере тартып, бөлмөгө келсе, Зарема ыйлап, жаштык мастык кимде болбоптур, сенин күйөөң согушта курман болуп, бул мен көргөн жорукту көрбөй отурасың да, сенин күйөөң аман келип калганда, деп аркара көз келиндин деле күйөөсү аскерге кеткенден кийин ойношту кылып жүргөнүн ырастап отуруптур. Анда аркара көз келин, мен атмактан асып өлтүрүп койсо дагы, ал байкушум аман келип, өзү кеткенде курсакта калган жалгызын өөп чыттап, эл журтун көрсө гана, деп көзүнүн жашын тоголотуп жатыптыр. Кырчындай солкулдап турган бул эки келиндин көз жаштарын көрүп капитандын сөөгү жиби түштү. Турмушта нелер болбойт, кечирип койгула мени, деди. Канча да сый эмеспи дегенсеп, адегенде аркара көз келиндин жашын арчып, ымдалышкан көзүнөн жыттады. Анан аялынын көгөрүп, шишип чыккан жаагын сылап, өбөйүн дегенде, аял бултуңдап башын тартты. Офицер күч менен кучактап, аялынын башын былк эттирбей маңдайынан, көзүнөн, шишиген жаагынан жыттаганда, аялы ыйлап, башын күйөөсүнүн көкүрөгүнө жөлөдү. Жигит эми аялынын атайын өркөч жылма толкундатып койгон капкара чачтарын алаканы менен улутуна сылап, анын башын акырын эгинен көтөрүп коюп, бөтөлкөдөгү винонун оозун ачып, стакандарга койду. Аркара көз келин стаканды колуна алып, карачы, мен күйөөмдүн бир тал чачын көрүүгө зар болуп, кан какшап отурсам, сен Зарема ажал даралап жүрүп, аман келген күйөөң күйөөлүк кылып уруп койсо түнөрүп коркутасың. Сен колу тиймек түгүл, өлтүрүп койсо дагы кечиришиң керек, деп көзүнүн жашын мөлтүлдөтүп, Зарема менен стакан кагыштырды. Зарема өз күнөөсүн дагы бир жолу даана сезип, ичинен сызып, аркара көз келин менен кошо көзүн жаштап, сен туура айтасың, өз ырысыбызды өзүбүз теппейле, деп күйөөсүнүн стаканын алып берди. Жигит чыйралган нервтерин жандырып, илгерки карыялар айткандай,
аккан сууну чыбык менен бөлө чапкандан сууда так калмак беле. 4 жыл бою эркек аттууну көрбөсө өлмөк беле. Көдөнү башка эркектин алдында калган менен көңүлү менде да деп, уламдан улам жумшарып, аялынын күнөөсүн акыл менен таразалап, кечирип отурду. Капитандын каш кабагын баятан бери байкап, электен өткөрүп отурган аркар көз келиндин көңүлү эми жайланып, колундагы саатын карап, түндүн бир окума болуп калды. Силер жатып эсалгыла, мен башка жакка кетейин, деп Зареманын сары жүрмө агасынын бөлмөсүнө кетти. Ошол бөлмөгө кеттим деп тигилерге айткан жок. Офицер үчүн жагымсыз нерсени кайрадан эскерткиси келбеди. Аркар көз келин кеткен соң Зарема менен күйөөсү бөлмөнүн 2 капталындагы жыгач керебеттерди бир капталга жылдырышып, бириктиришти. Жат-жатка келишти. Офицер мурда чечинди. Ал жаткандан кийин аялы жарыкты өчүрүп, ич көйнөкчөн төшөккө жылып кирди. Акыл менен аялынын күнөөсүн кечирип, көптөн бери аял затынын жумшак денесин көрө элек жигит Зареманы өзүнө имере кучактап, бооруна кысканда, аялынын курсагы бөрсөйүп, болор-болбос бүлүк-бүлүк кетти. Жигиттин ысык денеси муздап, койнунда тирүү аял эмес, сулуу балык жаткансып ичиркенди. Муну ошол эле секундта сезген аял: "Дагы бир балекетти чыгарайын деп турасыңбы? Курсактагы сеники", деп мындан мурда күйөөсүнүн 7 күнгө уруксат сурап согуш талаасынан келип кеткенин эскертти. Капитан курсактагы анда алда качан мурдагы деп айтып жибере жаздап, жанагы швейцар карт солдаттын сөзүн эстеди. Атасынын көрүү деп аялдын сөзүнө ишенбесе да ишенди. Өз аялынын эмес, көзү озоргон эркектин бир түнөп кетерин билип эле туруп, ошого да кайыл болгон бөтөн аялдын койнунда жатканса да, эркек байкуштун убарасы кайда калбаган деп өз аялына чаңкап, оозу кургап баратканда кочуштап бир жутуп койчу суудай карады. Муну аял сезди. Бирок маселени азыр ырбатып не кылайын, акыры өз баласы экендигине ишендирем деп ойлоду. Анткени ичине таруудай жамандык жатпаган күйөөсүнүн бапалактаган ат көңүлдүгүн, ишенчээктигин Зарема жакшы билчү. Ошону ойлоп, акыры ишендирем деген чечимге келген ушундай эле. Ошондуктан Зарема бул түнү күйөөсүнүн денесин жыйраган жок. Ал түгүл, мен күйөөмдү сүйбөгөндүгүмдөн эмес, күйөөмдүн керек учурда жанымда жоктугунан күнөө кылдым деп, ниетинди өзүн өзү актап, күйөөсүн аялдык дил менен аймалап жатты. Офицер таңкы саат 5-те турду. Катуу уктап жаткан Зарема чочуп ойгонуп, "Таң атпай кайда барасың?" деди. Жигит түндө эл журт түшүмө кирип, таңдын атмага азап болуп чыкты. "Поездге билет табылса бүгүн Кыргызстанга кетейин. Антпесе ооруп калчудай болуп турам", деди. Күйөөсүнүн бул жорго аялга бир суук кабарды билдиргенсиде, бирок кет деп да, кетпе деп да чечкиндүү айта албай, далайга чейин ойлонуп жатып, "Мени таштап кетесиңби?" деди жалбырап. "Анча-мынча күндөн кийин аркамдан келесиң да, андан көрө мени узатып кой." Күйөөсү эч бир билдирбей "мени узатып кой" деген сөздөн аял кандайдыр бир жылуулукту сезип, чын эле эл журтту сагынган неме ооруп калбасын деген аял сезим менен төшөктөн турду. Алар жуунуп кийингенче бөлмөгө жарык кадимкидей кирди. Зареманын жаагы куду сыздоок чыккандай тул туюп шишип калыптыр. Аял жаагын ак марли менен 2-3 кабаттап таңып, бирөөлөр сураса, сыздоок чыгыптыр деп коем деп күйөөсүнө күлдү. Офицер уктап жаткан кишинин тынчын бекер алгысы келбей, аркар көз келин менен коштошподу. Аялын да жибербеди. Жатаканадан чыгып баратып, швейцар карт солдатка санабай туруп гимнастеркасынын төш чөнтөгүнөн акча сууруп берди да, "Кошуңуз, мен кеттим", деди. Карт солдат аялдын таңылган жагын көрүп, офицерге көзүн кысып, "Жолуң шыдыр болсун, жолдош капитан. Согуштан кийин эркектер баалуу болуп калды. Өз бааңды билип жүр", деп мурутун сылады. Аял карт солдаттын бул тамашага чалган сөзүнөн аялдык шертти бузган немеден ырас кетип баратасың, чекеге чертип туруп, каалаган аялыңды алып ал деген насаатты укканса да, сен чын эле тиги карт солдат айткандай кыласыңбы деп күйөөсүнөн сурамакчы да болду. Бирок оң бүткөн ишти тетири айландырбайынчы деп бул жөнүндө сөз козгогон жок. Жигит Казан темир жол вокзалына келип, офицердик документин көрсөтүп, күйүп-бышып жүгүрүп жүрүп, жарым сааттан кийин кете турган поезд менен жөнөй албаган бирөөнүн билетин таап келди. "Мен азыр кетмек болдум. Кыргызстанга келгенче расход кыл" деп, офицердик сумкасынан бир таңга акчаны аялына сууруп берди. Зареманын маңдайынан өптү да вагонду көздөй шашты. Зареманын өңү боз жаргактай кубарып, перрондо калды. Жигит терезеден башын чыгарып күлүмүшетип,
балекет басып мен кеткенче оорусу кармап жыгылып кетпесе экен деп кыйпычыктады. Паровоз акыркы сигналын берип ордунан козголду. Жигит өзүн чыйрак кармап, кумдактын боз ыргайындай мелтиреп турган аялынын талмасын кармап жыгылбай калганына сүйүнүп, колун булгалады. Чоң шаарда аялды тааныган киши жок. Эч ким менен эч кимдин көй иши болбогондуктан аял метрого кадимкидей эле ишенимдүү кирип жатаканасына келди. Ошондо кокус тааныштар жолугуп калбаса экен деп, мойнуна бирөө туз салынган куржунду салактата арта койгонсоп, денеси салмактанды. Бөлмөсүнө кирип, аркаргөз келин кайнатып ичип калтырып кеткен чайды нан менен шам-шум этип, керебетке чечинип жатты. Чепейген жигит ойнош катыны тууралуу ар түргөн ойго кетти. Кече күйөөсү менен кандай мамиледе болду экен, күйөөсү менин үй бүлөмдү бузду деп, мектептин жетекчилерине арыз жазса тагдырым кандай болот деп кайгырып жатып тубай чыккан. Көздөрүнүн асты шишимик тартып, өзүнөн өзү мыжылып, профессор окуган лекция башына кирбей койгондуктан, биринчи лекциядан соң башка группада окуп жаткан аркаргөз келинди издеп тапкан. Андан кечээки окуяларды угуп, ого өтер кайгырып, бирок күйөөсүнүн түндө аялы менен бирге жатканын угуп, Кудай буйрса күйөөсү экөө ажырашкан эмес экен, жабылып аяк жабылып ойдон калат экен деп ойлоду. Дүпүйгөн жүрөгү бир аз ылдыйлагансыды. Ошентсе да денеси жанчылып, калган лекцияларга катышууга көңүл чаппады. Ашканага келип, ысык тамак, сүт кошпогон кофе ичти. Тааныштарынын сабакта жүргөндүгүнөн пайдаланып, көңүлдөш аялын жашырын барып көрүүнү чечти. Чепейген жигит аялдын бөлмөсүнө киргенде, баятан бери жалгызсырап, ашканага да батынып бара албай, өзүнөн өзү уйпаланып жаткан аял ич көйнөкчөн керебетинен ыргып турду. Чепейген жигиттин бою 1-2 сөөм узунураак болгондуктан, жигиттин оң ийнине башын жөлөп, ыйлап жиберди. Жигит аялдын жаагынан сылап, кулагынын түбүн жыттады. Тамактагы ичелек окшойсуң, жүрү тамак желе. Аял жуунчу жерге кирип, жуунуп таранып келип, экөө ашканага барып тамактанышты. Аял тамак ичип жатканда, стакандагы ысык кофеден уртап коюп, улам жубанды карап отурган чепейген жигит ойношунун бетинин шишигенин, көгөргөнүн көрмөксөн билмексен болду. Бирок мун үчүн ким күнөөлүү деп ойлойт. Мен дейин десем, мен аялды зордуктап, кыйнап, же ишин түшүрүп, күнүн караң кылган жокмун. Фрунзеден Москвага жөнөгөндө вагондо 4 сутка аркы беркине сүйлөшүп келатып, иш өзүнөн өзү эле болуп кетти. Мен го эркекмин деп ойлоду чепейген жигит. Ошондо мунун өзүн кайсы шайтан сайды. Аял оозун салфетка менен арчып ордунан турду. Ашкананын алдынан чепейген жигит өзүнүн жатаканасы жакка кетмекчи болду. Бөлмөсүнө ылдамыраак барып уктагысы келди. Муну алдын ала сезген аял, комнатама жалгыз баргым келбей турат. Барсам эле жетимсиреп, көңүлүмө жаман ойлор кирип, жанымды кайда коерумду билбей жатам. Мен үчүн болбосо да, мына курсактагы тунуң үчүн бүгүн мени менен болчу, деди. Ансыз да түндө уктабай, ушул курсактагы тукум мындан ары карьеранын калпыс чыйырында басар жолун байсалдуу кылаарын, же балта болуп чорт кыя чабарын мен кайталап ойлоп жатып, камырдай ийленген жигит: "Эзилип кеттим. Бөлмөгө барып бир уктайынчы", деди. Аял капыстан шыргалаң суу жаткандай чыйрыкты. "Ушинтип өлүм менен өмүрдүн кырында турганда айткан сөзүң ушул. Сен кимдин чекесин жылытмак элең?" деп жигитке катуу айтып сурданып терс бурулду. Жигит да кырс туюлуп жатаканасына кетти. Аял жолдо баратып, "Кудай өз күйөөмдөн айтсын, баары бир бул окууну мен бүтө албай калдым. Ашып кетсе 6 айдан кийин төрөйм. Анан 2-3 жыл бала менен отурам. Анан кантип менин окуум окуу болсун. Аялдын кол жеткис бактысы бала төрөп, аны өстүрүп багууга" деп өз ою менен өзү алек болуп, темир жолдун Казань вокзалына кандай келгенин өзү да сезбей калды. Билет үчүн чубалжыган элдин аяк жагына туруп, 3-4 сааттан кийин келерки жумада Кыргызстанга кете турган поездге билет алды. Зареманын областтык борбордо өңдүү түстүү орусча окуп, эркекче өскөн эркек мүнөз эжеси бар эле. Тоо арасындагы дүлөй айылдан шаарга биринчи келишип, окуп чокушуп, жаңыдан маданиятка кадам ташташкан кыргыз жигиттери үчүн европалыктарча кийинип, орус тилинде такылдаган бул кыз улуу тоонун уларындай бийикте болчу. Анткени ал кезде кыргыздын айрым гана кыздары болбосо, көпчүлүгү жапырт илим-билимге, европалык маданиятка ээ боло эле. Тагдырдын жазмышы экен. Биринчи тийген күйөөсү каза болгондон кийин бул жаш келинге бийлик кызматындагы мен мыктымын деген нечен жигиттер биринен сала бири жалдырай тиктешчү. Бирок жаш сайып жалдырап тиктегендин баарына эле тийиле берчү эмес.
Жаш сайып облаткомдун төрагасы болуп иштеген, бой мүчөсү келишкен, кыргыздын санжырасын жатагалы уккан, өзү да адамдын көңүлүн таап, орунду сүйлөгөн жигитке ийилди. Ал жигит эркек башы менен жатарда бетине бет май сүйкөчү. Эртең менен капкара чачын күн сайын жалтырата майлачу. Кол алдындагы кызматкерлер кабинетине киргенде, алар отура турган стулдарды жалкоо сүзүлгөн көздөр менен жаңдап көрсөтчү. Кагазга кол коердун алдында калемди кармар-кармамаксан болуп, керилип жоюлчу. Иштен кетип баратканда Агыш Победага отурчу. Отурганда шофёрдун жанына отурбай, арткы сиденье олпокко чалкалай чирене отурчу. Ал төрагалык кызматты түбөлүккө энчилеп койгонсоп, манаптанып ыксырачу. Эркек мүнөз өңдүү, түстүү жаш сайып, ушул ойнош аркылуу жакшылыкта, жамандыкта колуна кол, оюна ой боло калган Жайсаң байкесинин кече жакында эле Дары-Суу райкомуна төрагалык кызматта көтөрүлүшүнө себепкер болгон. Муну түшүнө да билген, баалай да билген Жайсаң, бирөөгө пайдаң тийбесе, бирөөдөн пайда көрө албайсың деп, ого бетер карындашынын эч бир ишинен баш тартчу эмес. Жылдар өткөн сайын бул эркек мүнөз жаш сайып, Кудайдын колундагы алтынды жулуп алчудай упулдап, кези келгенде шамдыгай, кези келгенде айлакер, кези келгенде кылыктуу, кези келгенде жароокер, кези келгенде зулум, мен кыры менен жашай турган. Муну көрүп билгендер бир четинен ушакташып жамандашса, бир четинен ой балекет аял дешип, айлалары кеткендиктен баштарын чайкашчу. Ошентип Москвадан келаткан Зареманы Жайсаң менен ушул эркек мүнөз эжеси областык борбордун темир жол вокзалынан тосуп алышты. Мен баратам деген телеграмманы өз убагында алгандыгына карабастан, капитан аялын тосуп чыккан жок. Зареманын эжеси бирин-экин катын ушактан сиңдисинин жол жоргосу тууралуу кулагы чалып калганда, жаштыкты кимдер кылбаптыр деп көп анча маани берген эмес. Бир гана жери татынакай өңү, сол кулдаган жаштыгы болуп туруп, мансаптуу жигиттен жигити менен жаман атты болбой, кайдагы бир аты жыты белгисиз бирөөгө чалынып калганын карабайсыңбы деп өкүнгөн. Жайсаң болсо офицер күйөө баласынын аскерден келгенин угуп, кайнагам экен деп атайын изаттап неге учурашып кетпейт, жаманатка жалбытсө жанына торсук байлатпайт деген ушуда. Армияда жүрүп, капитан чинин алганына көп калганго жаман черкиндеп, ичинен күптүү болуп жүргөн. Бүгүн Жайсаң бул майда чүйдө таарынычты Зарема менен териштирип отурусу келген жок. Вокзалдын жанындагы таанышынын короосуна байлап койгон, анжиян ээр токулуп, калың көрпөчө салынган карагер жоргону минде. Кал кылда тасалдырып, жайлоого малдарын көчүрүп жаткан колхоздорду контролдош үчүн шашып кетти. Энеси өлгөндөн кийин өзүнүн кичүү сиңдилеринен эне катары баш көз болуп, кезинде эркелетип, кезинде кагып согуп көнүп калган эжеси сиңдисинин болор болбос сепкил баскан жүзүн, бөрсөйгөн курсагын карап, кара бет күйөөң согушта жүрсө, кайдан боюңа бүттү деп капыл-тапыл кага турган болду. Бирок ансыз да маанайы пас болуп турган сиңдисине боор оруп, Москвада тамак аш, кийим-кечектин арзан кымбатын сүйлөшүп отурушуп, Дүкөн көчөсү менен Достоевский көчөсүнүн бурчундагы кызгылт саргыч тунике менен жабылган үйүнө келишти. Үйдүн полу таза жуулуп, терезелери ачылып желдетилиптир. Зарема кородогу колонкадан суу алып келип, бет жугучка коюп, мойну башын жууп, сергигенден кийин көк баркыт менен тышталган эски модадагы оймолу чийбелүү чоң диванга такай коюлган столго чыканагы менен жөлөнүп, чай ичип отуруп, өзүнүн эмне үчүн окууну таштап келгендигин төкпөй чачпай эжесине айтып берди. Эжеси сурак жүргүзүп жаткан тергөөчүгө окшоп көзүн жылжуйтуп, болгон иштин баарын баштан аяк уккандан кийин "Ал дагы ичиңдеги бале кимден?" деди. Эжесинин жекире сүйлөгөнүнө ызалана түшкөн Зарема "Менин ичиндеги төрөлү элек балам сага бале көрүнүп калдыбы?" деп жалпая уштуйган мурдунун таноолоруна тээр тиймексен болуп турган үстүңкү жука эрини диртилдеп баратканда, эжеси талмасы кармап жыгылбаса экен деп чоочуп, маңдайынан сылады. "Менин тилим сагамай, Кудай бөлөк бөтөндүн тилин угузбасын." Зарема эреркеп, кылгыра баштаган жашын сары гүлдүү ак чыт бет арчысы менен арчып, ичиндеги бала Москвадагы чепейген жигиттен экендигин айтты. Ушундан соң Зареманын эжесинин көңүлү бузулуп, "Күйөөң менен турмушуң болбой калган тура. Ал чепейген жигит бияка каникулга качан келет?" деди. Зарема күйөөсү менен чын эле ажырашарын эми дагы бир жолу сезип, өз күнөөсүн өзү мойнуна алгансып, тоокелчил тартып, "Ашып кетсе 2 жумадан кийин" деди. Кылам дегенин кылып, коем дегенин коюп коймоюнча жаны тынбаган Зареманын эркек мүнөз эжеси эртеси эле иштен суранды. Аял затын караганда ого бетер зыңгырап, көздөр эмес, узун кара кирпиктери күлүмсүрөгөнсүп тургансыган сымбаттуу көңүлдөшүнө облаткомдун төрагасына барды. А киши күндө минип жүрчү Агыш Победадан башка жашыл Победа дайым запаста турчу.
Бул машина өзгөчө бир кысталыш учурларда эки жакка айдалбаса оңой менен гараждан чыкчу эмес. Ага карайбы? Зареманын эжеси ойношунан ошол запастагы жашыл победаны сурап алды да Жайсаң байкесине чаң ызгытып отуруп жетти. Жайсаң карындашынын ар ишке өкмөтчү мекеменин машинеси менен келгендигин победанын номеринен билип, ичинен сыймыктанса да сыртына чыгарбай, кабинеттен кыйшайып чыгып, эшиктин алдындагы секретар кызга мен түштөн кийин болом дегенден башка сөз айткан жок. Чачын аркасына тыкыйта түйүп, жүзүн майга курган буудайдай жылтыратып, көк эмес, кара эмес, өзүнчө бир кара күрөң тарткансыган сурма көзү менен бирөөлөрдө менин эркиме кааласаң да, каалабасаң да баш ийесиң дегендей, өктөм караган жаш катындын тегин эмес экендигин аткаргыч кыз да түшүнүп, жакшы болот деп ордунан тура калды. Жайсаң жашыл победанын алдыңкы сидениясына кыйшая отуруп, о жакка, кең жол менен айда дегендей шофёрго жаң соолоду. Машина ордунан жүрүп, таш жолго түшкөндөн кийин жаш аял: Жайсаң байке, Зареманын күйөөсүн же өзүн шайтан азгырганын билбейм. Экөөнүн турмушу болбой калчудай, деп бирип айдап баратты. Катын сөзүнүн аягына чекит койгондон кийин баятан бери башын сол ийинине кыйшайтып, эч үн катпай угуп бараткан Жайсаң эми башын көтөрүп: ата-энеси эле чыр салбаса, алиги чепейген жигит Заремага үйлөнөт. Үйлөнбөскө чарасы жок, деди. Жайсаң бул сөздөрдү айтардан мурда Зареманы азгырып койгон чепейген жигитти сыртынан таанырын, Зарема үчүн болбосо да өзүнүн карьерасы үчүн карындашына үйлөнөрүн эске алды. Эгерде Зареманы албайм десе, карындашы тийиштүү жерге арызданса, ал жигиттин аягы асманга чыгарын чотко салды. Бирок ошондой болсо дагы чепейген жигиттин ойнош катынга үйлөнүшүнө анын ата-энесинин намыстанарын алаканга салгандай көрүп турду. Муну сезген Зареманын эжеси деди ичинен: ата-энеси эски феодалдык салтты колдонушуп, жер сабап каршы чыгышат экен го. Жаш аял ниетинде ушуну ойлоп, сыртында: Жайсаң байке, сиз туура айтасыз. Ал чал кемпирдин тилин өзүм табам. Андан көрө чепейген неменин үйүндөгү өз катыны арыз жазып, күйөөсүнүн алтек-талтегин чыгарар бекен, деди. Маселенин ушул дүмүрчөгүн жаздымга калтырган Жайсаң: өз аялына баласы бар бекен, деп чорт сурады. Жок дейт. Анда жарасы жеңил экен. Арызданган күнү да төрөбөй койду. Ошондуктан ажыраштым деп далбас урса, бирөө болбосо бирөөнүн кулагына кирер, деди Жайсаң маселенин бул жагдайын да алдын ала көргөндөй. Жаш аял Жайсаң байкесинин туюктан туура жол тапкан акылына ыраазы болду. Анан тоо түбүндөгү колхоздун председателинин үйүнөн тамактанып, жашыл победанын багажына бир мүшөк ун, бир койдун этин салдырып алып, шаарга кайра тартты. Шаарга келгенден кийин жаш аял 3 күн араң чыдап жүрдү. Анткени Жайсаң маселенин изин суутпай, алиги чепейген жигит Москвадан келгенче анын ата-энесинин, аялынын каш кабагын билип келгенде деле. 4-чү күн кечпешинде баягы жашыл победаны кайра сурап алып, аркырап аккан чоң суусу бар, аскалары көк челген капчыгайдын ирелеңдеп муйралаңдаган жолуна түштү. Бурулуш-сурулуш, эңкейиш-меңкейишке карабай, шофёрду ой боюна койбой шаштыра айдап отуруп, 2 тоонун ортосундагы мейкин түзөңгө чыкты. Ошол түзөңдүн түштүк жагындагы ак мөңгүлүү алып кырка тоолордун бир коктусунун оозундагы колхоздун чабындысына көз болуп, эски карабоз үй тигип отурушкан чепейген жигиттин ата-энесиникине көз байланып калганда келди. Мына ушул коктунун оозунда 4 керегеси эптеп согулган, одур-бодур дубалдын сырты шыбалбай, аки таш менен ала була акталган жалгыз көмүт токол мектеп бар эле. Бул мектепте тегерек четтеги 4-5 үйлүү чабандын балдары окушчу. 1-ден 4-чүгө чейинки аралашма класстын окуучуларынын саны 10дон араң ашчу. Ушул тоо арасындагы башталгыч мектепте мугалим болуп иштеп, кайнатасы менен кайненесине өйдө карабаган кара тору ыймандуу келин очокко жылкынын тезегин калап, чоң тулганын бир бурчуна узун темир коюп, кичинекей жан казанга куюлган эчкинин сүтүн жаң эле аскан. Чепейген жигиттин энеси кечке мал сал менен алектенип жүрүп, жакшылыктуу тамакта ичпеген абышкасына дастаркон жайбай эле жайпак табакка салып арпанын унунан жасалган каттаманы алдына коюп чай берип жаткан. Көмкөрүлгөн дагыранын үстүнө коюлган майчырак бүлбүлдөп, үйдүн ичи күңүрт жарык болчу. Сыртта көк канчык чаңкылдап, сары дөбөт андамында гүрүлдөп үрүп жаткан. Кеч убак бияка ким келсин, иттер оттоп жүргөн чоочун мал салга же жортуп жүргөн жолбун иттерге үрүп жаткандыр деп ойлошуп, үйдөгүлөрдөн эч ким эшикке чыккан жок. Зареманын эжеси муну өзүнчө түшүндү.
Бая баланчанын үйү кайда деп сурамжылап жүргөнүмдө булар узун кулактардан угушкан экен. Менин жөн келбегенимди сезишип, эмиминтип атайын иттерине талатып, шылдың кылып жатышкан экен. Жок дегенде үйдөн бир жан чыгып койсо болбойбу деп ит атайы тутулду. Сиңдисинин ар намысына бөгөт болчу душмандар дал ушулар экендигин ойлоп, өзүн өзү тутандырып үйгө долланып кирди. Келиңиз деп ордунан сылык тура калган келинди сол колу менен жолунан шилеп, бул үйбү же күмбөзбү деп тулганы бир тепте. Казан капталдап, ичиндегиси чыжылдап отко төгүлдү. Ботом, бул кайдан келген мастан эле деп кемпир элейди. Абышка болсо аялга теңелип, апсаң-сапсаң этүү салабаттуу эркектин жоосуну эмес экендигин сактап, балам, жол болсун. Мындай отурчу. Беймал убакта кайдан? Деди. Эркек мүнөз аял абышкадан бир аз сестенип, оң тизесин кучактап отуруп, сиздин Москвада окуган уулуңуз менин сиңдимди азгырып, окуусунан калтырды. Сиңдим үйдө кош бойлуу болуп отурат, деди. Капталдаган казанды оңдоп жаткан келиндин көңүлү суу сепкендей муздап, денеси шалдайып, казанды таштап жибере жаздады. Бирок келин эч нерсени укпаган кишидей өзүн өзү кармап, кыймылдай берди. Кемпир болсо, сиңдиң элечекчен бележе деп сурады. Эркек мүнөз аял кемпирди үстөмөндөттү. Тийген күйөөсүнөн бузуп отурбайбы? Ошондо кемпир чыйралып, тим эле такыялуу сиңдисин тайга мингизип койгонсуп. Кунаажын куйругун шыйпаңдатпаса, бу качар мурдун чүйрүбөйт дейт илгеркилер. Сенин сиңдиңде да кеп бар да. Эркек деген эркек, ар кайсы караганын түбүнө сийип кете берет. Анын эмнеси мында сүйүнчүрөп келесиң? Деди. Абышка шук деп колу менен жаңсап, кемпирин тыйды. Сиңдиси кош бойлуу болуп калса, бул баламдын ачуулана турган жөнү бар экен. Мурутунун учун чыйратып, кош бойлуу болуп калды дечи, деп бир саамга чейин очокту ойлуу тиктеп отуруп, анан улутунуп койду. Кайнатасынын улутунганынан кара тору ыймандуу келин далайды түшүндү. Тагдыр деген ушундай балам. Түйүлдүк болсо да өз тукумумду таштай албайм. Азыр болсо сенин этегиңе эчтеке жалгала элек. Кайда барсаң да бактылуу бол балам. Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы, тагдыр кылса тайрыңдап кайда барасың деген сөздөрдү уккансыды. Анан күйөөм теңсинбей койду деп алимент доолагансып, ар кайсы эшикти жыртып, эрден сезим доолап, арыз жазып, албуттанып жүрүп, баз кишилердин гана кылар иши деп ойлоп, өчүп бараткан тезекти көсөнүн учу менен копшоду. Эртеси келин таңзардан туруп, очоктогу гүлдү чыгарып, кайната кайненесине чайын кайнатып берип, дастарконду жыйнап, идиш аяктарды мизилдетип жууп, чыгданга койгондон кийин чачы башын жууп таранып, таза кийимдерин кийинди. Анан атын токуп жаткан кайнатасына созула басып барып, кошуңуз ата деп жүгүндү. Абышка келиндин эмнеге коштошуп жаткандыгын сезип, ичинен сызып, балам, районго барсаң мынабу атты минип бар да, кайра каттаган бирөөдөн берип жибер деген сөздү айта албай, төрт илик айрыны оң далысына салып, коктуну өрдөй башын жерге сала басты. Келин муну сезсе да атты минген жок. Боз үйдүн сырткы түбүнө гөлдөлөң салып отуруп, жип челдеп жаткан кайненесине келип, кучактап өп, көздөрүнө кылгыра калган жашын көгала жибек жоолугунун учу менен арчып, райондун борборун көздөй жөө кетти. Кемпир келиним кетет деп ойлободу. Анын көз жашын түндөгү кептен кийинки ызасы деп баамдады. Узап бараткан келинин карап, кеткен катын ушинтип кетчү беле, өзүнө тиешелүү эмерек семерегин таштап, бир сөөм шоон албай кетчү беле деп, келининин экинчи кайрылгыс болуп кеткенине ишенген жок. Түндө Зареманын эжеси өкүмдар мекеменин жашыл победасын анга-санга салып, кабырып-сабырып албону ойлоп, Абышканын боз үйүнөн алыс токтотуп, жөө келип, ишин бүтүргөн соң, Абышканын конуп ал дегенини болбой, алдыбызда машина бар, ал 2 саатта эле районго жетип барабыз деп кетип калган. Абышканын келини райондук эле картуу бөлүмү деп аталган үстүнө эрбейип-сербейип бүргөн чыгып, дамамат жүргөн шамалдан чекесине урулган, тактайлары кагжыраган такол тамга кирди. Түндө үйгө өтө уяттуу мейман келди эле. Ошону изааттап узатып койбосом болбойт деп, шашып чыгып бараткан районунун башчысын эшиктин алдынан токтотуп, эмгек китепчесине кол койдурду. Эли картуу бөлүмүнүн башчысы кара көлпө көлдөлөңдүн үстүндө чай ичип отурган Зареманын эжесине, кечиресиз, ушундай эле майда барат иш кычап кетет. Сизди узатып, кызматта анча-мынча убакыт болбостугумду эскертип коеюн деп мекемеге кире калсам, тиги октунун оозундагы чабындыны кайтарган Абышканын келини бул райондон таптакыр кетем деп көгөрөт. Же жылкы теппей, же жылаан чакпай сага эмне болду? Кадрлар жетишпей жатат десем,
кетемден башка сөз айтпай таштай катат. Мына эмеседе эмгек китепчесине кол коюп бердим деди. Зареманын эжеси ичинен кымылдады. Анан ниетинде карасаң, Жайсаң байкемдин оозуна Кудай сала бергенин, мени барып кел дебесе иш мынчалык оңой берди болбойт эле. Өлсөк сөөгүбүз ыраазы, тирүү болсок өзүбүз ыраазы деп байкесин көңүлүндө чын дилинен алкады. Ушинтип, областтык масштабтагы иштеген сыпаа кишинин аялы кыйын кездерде аркасы тийген. Кийин чепейген жигит Москвадан келген, Заремага үйлөнгөн. Калысчеп шаарындагы Зареманын жакын туугандарынын үйүнө барып баш калкалашкан. Күндүз элдин бетин карагандан уялышып, көчөгө кечинде чыгып калышкан. Ушундай шартта Жайсаң күйөө балага элден мурда эшиктерин көрсөткөн. Карындашына жибек көйнөк, күйөө баласына кара күл жакалуу пальто кийгизип чыгарган. Ошондо Зарема Жайсаң байке, жакында Москвага кеткен жатабыз. Калысчеп темир жол вокзалынан күндүзү мурдагы күйөөмдүн тери теңтуштары, тууган туушкандары жолугушуп, кишинин бети чымырайт экен. Эч кимдин көзүнө чалдыкпай жөнөп кеткенге, кечки поездге билет табылбай жатат деген. Анда колунан иш келип турган Жайсаң карындаш күйөөсүнүн кетер күнүн тактап сурап, кечки поездге билет турмак, жол расходун кошо таап, өзү келип жөнөткөн.